Бул оор жүк ташуучуна жарым сааттан бери бир ордунан жылбай турат. Тоготпойт да, конечно, карапайым калкты жогору жакталар ким тоготсун, тоготпойт да. Бу тар жерде не бар, кең жерге эле жылдырбайсыңар бе? Же өзүң чакырып чык, же бизди киргиз. Болбойт деген уксаң? Болот, жүрүм. Камера кирбейт. Негизи камера киргизбей жатат. Жок, мен карасаңыз. Мындан ары уланып, ушундай боло турган болсо, биз жетекчиликке кайрылабыз. Контрабанда ошол транзит менен өтө турган жүктөр контрабанда болуп Кыргызстанга калып калат. TikTok тиркемесинде Ош шаарынын Манасаты аймактык башкармалыгында унаа тыгыны көп болуп жаткандыгы айтылган видео тараган. Анын себеби катары Бажы терминалынын ушул аймакта иштей баштаганы белгиленген. Картайга жылдырыш керек болбойт бул. Ош шаарынын Манасаты кичи районунда күн сайын мына ушундай пробка орун алат. Өзүңүздөр көргөндөй жолдун бул тарабындагы азыр бул жагында көрсөтөлү. Жолдун бул тарабындагы мына өзүңүздөр көрүп тургандай оор жүк ташуучу унаалар унаа тыгынын жаратат. Бул жакта болсо терминалга кирүүчү унаалардын дагы кезек күтүп тургандыгын көрүүгө болот. Бул унаа тыгынын жаралганына дал ушул терминалдын ХБК кичи районуна жылгандыгы себеп катары айтылууда. Пробка, киришиңдеги эле пробка, чыкканыңда эле пробка. Не керек бар бу жерде? Жылдыргыла ошака колуңардан келсе. Көчөнүн баш аягы унаалардын тыгын экендигин айткан оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары Бажы терминалынын Каратай айылынан Оштун Манасаты аймактык башкармалыгына жылганына нааразы. Алар терминалдын аянты аз болуп, анын ичинде унаалар жүрө албай калат дешет. Мындан сырткары шаардын ички жолдорунда тыгын көп болуп жаткандыгын айтышууда. Бул пробканы чечиш үчүн терминал Каратайга жылдырыш керек. Каратай тынч эле. Каратайдын неге жаап коюшту бияка коюп койгон пробка создавать этип кириш кыйын. Тем более бул көчөдө эмес, ичкерде дагы машина киргенден булуп чыгыш кыйын болуп атат. Ичи бүткөн, совсем ичи. Месте жок. Мына машиналар көчөдө турат. ДТП ушудан создавать этилет. Каратайда мынчалык болгон эмес да, Каратайда киресиң бир жагынан чыгып кетесиң. Бул жакта деле ошончолук шарт кичине түзүмүш болуптур, бирок Каратайдагыдай шарт жок да бул жердечи. Киресиң азыр кирсең, машинанын баары ичкерде, тыгын, жүк түшүрө албайсың, түшүрүп алсаң чыгып кете албайсың, жүктөп алсаң кайра чыга албайсың. Жок, азыр биз каерге келип токтошубуз керек. Эркештомдон келгенден кийин каерге келип токтошубуз керек. Стоянкасы бар экен, сурагылачы биринчичи. Өздөрүнөн сурагыла, бир жерге коюп берсе, мына ХБКга келсең, азыр ХБК ушунча толуп турат. Каягына токтошубуз керек. Булар стоянка кылып берсе, ошол жерге кирип токтоп турсаң болот. Ал стоянкасыз эле жерге токтоп алып, ал жерге токтосоң дагы помех берет. Айдоочулардын арыз муңу орунду экендигин мындагы унаа тыгынынан байкаса болот. Негизги жолдо жок эле дегенде 5 оор жүк ташуучу унаа токтоп турат. Айдоочулардын айтымында жүктү бул жайга алып келе башташканына 10-15 күн болгон. Кара Суу районунун Каратай айылындагы Бажы терминалы жабылып, анын ордуна ушул жай иштей баштады. Терминалды көзөмөлдөгөн Бажы кызматынан эмне себептен терминал жылдырылгандыгын, айдоочулардын дооматына кандай жооп беришерин билүүгө аракет кылдык. Бирок күзөтчүлөрү каршылык көрсөтүштү. Түштүк батыш Бажы кызматы айдоочулардын дооматын четке какты. Алардын айтымында Каратай айылындагы Бажы терминалы менен Манасаты аймактык башкармалыгындагы терминалдын жер аянты бирдей. Ал эми терминалды жылдырууга транзиттик жүктөрдүн өлкөдө калып калуу коркунучу жаралгандыгы боюнча маалымат келип түшкөндүгү себеп болгонун билдиришти. Бияктан транзит болуп кете турган нерселер, товарлар эч кандай төлөмдөр менен төлөмдөр алынбайт да транзитке. А если ошол товарлар Кыргызстанга алып же Бажы биримдигинин территориясына кала турган болсо, төлөмдөр алыныш керек да. Анан ошол транзит деп на самом деле Кыргызстанга жүгүн калтырып кое тургандай болгон окуялар болгон деген оперативный информация келди бизге акыркы убакта. Ошон үчүн ошол рисктерди азайтыш үчүн достукка жакыныраак, сопровождать эткенге ыңгайлуураак жерине биз көчүрүп атабыз да азыр. Но азыр пробкалар мындан ары уланып ушундай боло турган болсо, биз жетекчиликке кайрылабыз.
жылдыргангач башка жерге ошо. Сөз болуп жаткан эки терминал жеке менчикте. Мамлекеттик бир дагы бажы терминалы жок. Бажы кызматы мамлекеттик бажы терминалдарын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдиришти. Эске салсак, Кыргызстанга Кытай өлкөсүнөн күн сайын 200дөн ашуун жүк кирип, Өзбекстандан 180ге жакын автоунаа жүк алып чыгат. Ошко мындан сырткары бажы биримдигине кирбеген башка мамлекеттерден да жүк кирет. Манас Ата аймагындагы бажы терминалына негизинен Өзбекстанга кетүүчү транзиттик жүктөр түшүрүлөт. Нургелди Каныбекулы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары. Жылбай турганы фактыбы? Факты. Көрсөтүп берейин, а? Себеби эмне? Себеби бар да. Себебин айтып берейин мен. Бирок жылбай турганы факты. Жок, ана бузулуп калды эле мына воздухчу, воздух кое бербей мына эми кое берди азыр. Техника экен да, туруп калды эле мына кетти мына. Болду, без пробка. Ооба, воздуху көтөрүлбөй, эркештандан бери, кечетен бери бузулуп, эми зорго жетип келгенде, ушул жерге келгенде воздуху түшүп көтөрүлбөй, мына эми жылды азыр. Мына проблема жок. Воротанын астына келгенде эле ошондой болуп калыптыр. О техникасыз неме болбойт проблема. Мынакей. Жылып кетти, оңдолду, болду. Асты ачык. Пробка болбойбу бул жерде? Жок. Мына азыр айдоочулар бизди алдап койдубу? эми техника экен да, ушундай ситуация болот. Темир айтып бузулбайт. Турабы? Бузулуп калды эле, мына оңдошту, жылды. Сиз жерде иштейсизби? А? Терминалда иштейсизби? Ооба. Кызматыңыз кандай? Кызматын не кыласың? Азыр эме болуп атат да, бунун ичи дагы таар деп атышат да терминалдынчы. Өздөрү баягы тартипке баш ийбейчи, өчүртү келелек дагы кирип, алиги улак сыңарымдай көрүнгөнү башын тыгып берсе анан беспорядок болот да. Ошол эле. Акалар, өчүртү келелегиле кирсе ушундай болот да деп атышат. Не дейсиңер буга? Мен Өчүртү келелегиле кирип алса ушундай тыгын болот да деп атышат да. Кандай өчүртү бу жерде өздөрү кылып берсин, стоянкага коюп берсин. Стоянкага Бизге ошол айдоочулар өчүртү жете болсо да келип Жок, азыр биз каерге келип токтошубуз керек. Эркештандан келгенден кийин каерге келип токтошубуз керек. Стоянкасы бар экен, сурагылачы биринчичи. Өздөрүнөн сурагыла, бир жерге коюп берсе, мына ХБКга келсең, азыр ХБК ушунча толуп турат. Каягына токтошубуз керек. Булар стоянка кылып берсе, ошол жерге кирип токтоп турсаң болот. Ал стоянкасыз эле жерге токтоп алып, ал жерге токтосоң дагы помех берет. Ушу ДТПнын бир кесепети ушудан болуп атат. ДТПны болдурбаш үчүн кенен стоянка кылып берсе, ошондо гана болушу мүмкүн. Башка неме жолу жок. Аты-жөнүңүз кандай? Атым Бактияр Камалов. Камалов Бактияр ака. Канат эке. Ким болуп атат? Бас рыспай кириле чыгачы. Ал чакырам деди го, кирген болбойт Ким деди. чакырам деди? Ал чакырам чыгат деп атам го. Келем. Сен мындай мыйзамдарды билесиңби? Мыйзамдарды билесиңби? ММКга ишине тоскоолдук болбош керек дегенди билесиңби? Ооба. Билсең онда качуу өлкө. Киргизбей эле деген да. Эми силер буну ийилип алсаң, бул жер мисалы үчүн кандай? Эмне үчүн киргизбейбиз? Мен негизинде буну койдуңар. Биз экөөбүз бирдей эле. Жок. камера эмне кирбейт? Кирсеңер анан сүйлөшөбүз. Камера менен киребиз. Камерамен киребиз биз ака. Биз мындай да, мен журналистпиз ака, экөөбүздөнчү. Биз биздин Кайка чыгабыз? Сиз кимсиз? Мен астан шақырамын берді. Мен астан шақырамын. Анда жетекчиңиз чакырып, же биз киребиз. Силер киресіңер, бирок камерамен эмес, өзүңөр киресиңер. Жок, биз андай болбойт. Биз элге мындай маалымат беришибиз керек. Элге эмне маалымат бересиң? Азыр бизге айдоочулар бир топ таанышты. Не деп татанды? Бул жер пробка деп таанышты. Бизге Каратайга жылдырып беришин деди. Биз азыр жетекчилерге кирип, эмне үчүн Каратайга эмес бул жакка болуп атканын айтып сурашыбыз керек. Айдоочулардын талаптарын үнүн жогорку жакка жеткизишибиз керек. Ошол ака. Ошол. Биз сизге тоскоол болобуз, сиз бизге тоскоол болобуз. Тоскоол болосуң да, сен жұмыс жасап алпайсың, жұмыс кылып. Сиз бизди тозбосоңуз да, биз сизге тоскоол болбойбуз, сиз бизге тоскоол болбойсуз. Бириң кирле, мен кирип. Көстөн киребиз.
Экөөбүздөн киребиз. Экөөбүз Башка хорошо. Экөөң кире, бирок камера кирбейт. жок, Камера кирет. Камера кирбейт. Камера кирет. Жүрүңүндө без камерада киребиз. Туттула. Сен карман берди. Туттура. Болбойт чөндө. Неге болбойт? Себеби барбы? Сөй бар. Кире бериң, басың. Басың. Болбойт деген уксаң. Болот, жүрүң. Камера кирбейт. Басың. Кирбейсиң. Кирет дейм, камера кирет. Камера кирбейт. Азамка басың. İşte görüyoruz. тийишпеңиз ага. Жок, мен карасаңыз. Не болду ата? İşte olacak oldu. Ezme değil. Ака, сиз мындай Oldu bak şişten gülü. журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук. Же жетекчиликти чакырбасаң. Же чакырып бергиле анда бизге. Же чакырып бергиле, же киргизгиле. Биз мындай эки тараптуу маалымат беришибиз керек. Силер түшүнөсүңөрбү? Азыр Мен шофермын. Эмне чакырып бересиңерби, же Ооба, киргизесиңерби? кирип кетти ака, чакырган кирип кетти. Не кылып калдың? Шофер эле мен шофермун. Ач да. Чакырган. Сиз Кытайдан жүк алып чыгасызбы? Бул жак ыңгайлуу эле болуп атабызбы? Жок, ыңгайсыз. Эмнеси ыңгайсыз болуп атат? Тар, içi тар, пробка, шаардын içi пробка. Бизге каратай алышы. Азыр бул жактан жооп берип атышат да. Пробка болбойт бул жак. Нормально эле ичи кеңири деп атат да. Буга кандай дейсиз? Тар, içi тар. Тарлык кылат бизге. Каратай кеңири эле. Бизге каратай ыңгайлуу, оң.